Мен сизден муну сураганымдын себеби биз дагы буга чейин ушу мамлекеттик ишканада иштеп келгенбиз. Аудиттер барды дегенден эртеси күнү прокуратура кызматкери келет. Аудиттер барып отурган күнү эртеси күнү келет, сенин мындай ишиң бар экен деп. Анан мен сизге таң калып атам да азыр ушунча факты менен туруп эч кандай иш козголбогонуначы. Себеби кайра эле ошол коррупция. Коррупциялык схема. Биз толук кандуу билебиз, ошонун ичинен көрүп, сиздердин деле кандай аудит кылганыңыздардан бери мен бир жакшына билем да. Канча күн отуруп, акырында кантип кеткениңиздерди да. Ошондуктан биринчи мына өзүңүздөрдөн баштасаңыздар. Өзүңүздөр жумушту тактан алып барсаңыздар. Мен дагы кайталап коеюн, сиздер барганын эртеси күнү прокуратура кызматкери келип, мындай ишиң бар экен деп чыгат. И сүйлөшүүлөр башталат. Ошол күндөн баштап. Же мен калп айтып атамбы, ошого жооп берип коюңузчу. Ошондой болобу өзү негизи? Эми практикада сиз эми иштеп келгенсиз. Бул бизде дагы ошо текшерүүлөр болуп, кайсыл жерде, например, министрликтер объектилер боюнча өзүнчө иш козголуп, прокуратурага укук коргоо органдордун өткөзүп берет. Биз могу республиканский бюджеттин негизги аткарылышы боюнча сизге далаш деп атабыз. Анан калган ар бир министрликтер боюнча отдельный дагы тактап беребиз.